Сулайманов Жапаровдун тизгин талашкан Токтогазиевди сунуштаганы бул бийиктик. 21 октябрда аларча мамлекеттик резиденциясында Жогорку кеңештин жалпы жыйыны өтүүдө. Анда айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри кызматына Тилек Токтогазиевдин талапкерлиги каралууда. Токтогазиевге депутаттар суроо берүүдө. Алардын катарында сөз алган Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Садыр Жапаровдун андан өкмөт башчылыкты талашкан Тилек Токтогазиевди министрликке сунуштаганы бул бийик адамдык сапаттын белгиси экендигин айтты. Өкмөт башчылыктын тизгинин талашкан Тилек Токтогазиевди министрликке Садыр Нуркожоевичтин сунуштаганы бул бийиктик. Эми бийиктик кылып иштөөгө мүмкүнчүлүк бергиле. Тилек 30 жашта экен. Эгер анын ордуна 25 жаштагы башка бала келсе деле колдомокмун. Азыр жаштар келиши керек. Тилек азыр таза, ар кандай оюндарга барбайт. Реформа жасайм деп атыпсыз, Кудай колдосун. Бизге жаштар, жүрөгү тазалар керек, деди Сулайманов. Белгилей кетсек, бүгүн эле айыл чарба тамак аш жана өнөр жай министринин Эркинбек Чодуев кызматтан алынган. Анын ордуна жалгыз талапкер катары Тилек Токтогазиев сунушталууда. Өмүрбек Текебаев: мен Акылбек Жапаровдун эмне иш кылып жатканын билем. 21 октябрда Жогорку кеңештин жыйыны өттү. Анда депутаттардын ортосунда күн тартибине коюлган маселелерге ача пикир жаралып, ар бири өз оюн бербей талашты. Депутат Алтынбек Сулайманов Конституциянын атасы Өмүрбек Текебаевга депутаттар бир ойго келбей талашып жатканына унчукпай отуруусуна таң калганын айтты. Мен аябай таң калып жатам. Өмүрбек Черкешевич, эмне үчүн унчукпай отурасыз деп суроо узатты. Өз кезегинде Өмүрбек Текебаев бир адамдын эмне максат менен сүйлөп жатканын жакшы билерин айтты. Мен Акылбек Жапаров эмне иш кылып жатканын билем. Кимдин эмне үчүн сүйлөп жатканы, ким эмне үчүн унчукпай отурганын жакшы билем. Мен эле эмес, силер дагы билип калдыңар деп жооп берди Өмүрбек Текебаев. Ошондой эле ал президенттик шайлоонун мөөнөтү чечилиши керектигин жана Конституция өзгөртүлбөй ошол бойдон калышы керектигин кошумчалады. Мен түрмөдө болуп келдим. Ал жерде дагы эреже сакташ керек. Сактабасаң болбойт. Бүгүн биз президенттик шайлоонун мөөнөтүн чечишибиз керек. Эгер ушул маселени чечпесек, уят болобуз, деди Өмүрбек Текебаев. Бектемир Төлөн уулу: Өмүкенин балким кээ бирөөлөргө жакпаган жеке адамдык сапаттары бардыр. Балким бир мезгилдерде кээ бирөөлөрүңөргө туура эмес сүйлөп капа кылып койгондур. Балким кээде өзүн кээ бир жерде туура эмес алып жүрүп койгондур. Бирок анын Кыргызстандын соңку 25-20 жылдыгындагы тарыхындагы мыкты саясатчы экендигин эч ким тана албайт. Ушундай кыйын кезең кырдаалда жеке капачылыктарды жеңип, четке таштап, ачуубузду жутуп, акыл эстүү аксакалдарыбыздын, тажрыйбалуу саясатчыларыбыздын кеңешин, сунушу сөзсүз көңүлгө алуубуз керек. Антпесек бизди тарых кечирбейт. Кандай дейсиз бурадат, деп суроо салган. Кубат Мырзабек уулу: үйдүн кожоюну тың болсо, балдары ток, кийими бүтүн, башкага карызы жок болот. Биздин мамлекет экс-президент Сооронбай Жээнбеков башкарган убакта ошондой эле болду. Тыштан карыз албай 6 миллион элди бакты. Айылдарда мектеп, бала бакчаларды салды, жолдорду оңдоду. Ханайымда тастаңдап иш сапарларга кошо барып, башкалардай шопинг кылып чалчактаган жок. Негизи эле жолугуна ыйманы төп келген аял экен. Мамлекет башчы аягында да элим деп жалпыбызды ойлоп, тынчтык жолу менен бийликти өткөрүп берип, тарых жасап кетти. Бийликтин кумары жаман, кеткиси келбей жаман жоруктарды жасаган президенттердин алдында бул кадамы менен ар бири кыргызстандыктын алдында болуп көрбөгөндөй сыйга ээ болду. Сооронбай Жээнбековдун келечекте элдин астында жүзү жарык, намысы таза боюнча кала берди, деп жазат Кубат Мырзабек уулу. Бардык коррупционерди кустурабыз. Жапаровдун ББСге эксклюзивдүү маеги. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров ББСге маек курду. Алды менен кечеги күндүн чоң жаңылыгы болгон мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимовдун кармалып кайра бошотулушу боюнча пикирин сураган. Маек толугу менен ББСнин YouTube баракчасына жарыяланат. Жапаров: урматтуу эл журт, мага ишенип ушул кызматка олтургуздуңар. Эми аягына чейин ишенип колдоп бергиле. Матраимов боюнча чечимди мен кабыл алдым. УКМК жетекчиси камайм деп айтты. Анткени Райым башка ысым менен паспортун өзгөртүп Дубайга чыгып кеткенге даярданган экен. Аны кармап келишкенден кийин мага чалып камакка алабыз деп айтышты. Токтоп тургула, 7 өлчөп 1 кесели деп айттым. Анткени буга чейин 2 жыл мурун Атамбаевди камадыңар. Райымдан 3 эсе бай, миллиардтары бар, 1 тыйын төктүрдүңөрбү? 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен багып жатабыз.
Кулматовду кармадыңар. Райымдын 2 есе бай. Мамлекетке 2 тыйын төктүрдүңөрбү? Жок, аны да мамлекеттин эсебинен багып жатабыз. Ошол сыяктуу эле Ибраимов, Сапар Исаков жеп боюнча жеп жатат. Эшматов, Ташматов жана башка бирөөсүнөн мамлекеттик казынага 1 тыйын төктүрдүңөрбү? Жок. Мен башкача жол менен кетип жатам. Менин иштөө стилим башкача. Муну биз жети өлчөп бир кесип жатабыз. Мисалы, Райымды азыр алып барып 5 секундда камап салсак болот, 4 туалда жата берет. Бирок 1 тыйын келбейт. Анткени ал өзү камалгандан кийин эсептери жабылат. Мындайча айтканда кустура албайбыз. Сот жараяны жылда уланат. Эгерде азыр камакка алып, анан ишти тергейбиз десек, үй мүлкүн конфискация кылабыз десек, анда бир үйүн же машинасын макул бир объектисин алалы. Бирок ал 24 миллион эмес, 2 миллионго дагы чыкпаган мүлк болот да. Ошондуктан мен силерден суранам. Бир эле Райым эмес, бардык коррупционерлер кусат. Биз кустуруу жол менен кетебиз. Андай кылбайбы, камакка алынат. Кече күнү кармалгандан кийин дароо 80 миллион сом төктү. Тергөө органдары менен иштеше турган болду. Ноябрдын аягына чейин 2 миллиард сом төгөт. Эми бул башы эле. Азыр изилдене элек. Мына Ташиевдин кызматка чыкканына 3 эле күн болду. 3 күндүн ичинде кармап келди. Менин деле жумушту баштаганыма 3 эле күн болбодубу? Анан эми эч нерсе боло элек деле дүрбөлөңгө түшүп, мурун сүйлөшүп алышыптыр. Анан чыгарып жиберүүдө дегенди токтотуп, тескерисинче эл журт, журналисттер бизге колдон буттан алып жардам берип турсаңыздар. Эгер коомчулук талап кылса, азыр дароо камакка алып койгонго болот. Бирок андан эмне пайда? Биз бюджетке акча түшүрөлү да. Жетишпестик жылдын соңуна чейин 30 миллиардтан ашык экен. Пенсия, жөлөк пул, айлык төлөп беришибиз керек. Кыскасы бюджеттин тешигин бүтүрүшүбүз зарыл. BBC 2 миллиард сомду төлөй турган болду деп жатасыз. Эгерде мындан дагы көп сумма тууралуу сөз болуп жатса, ал канча сумма? Жапаров, азыр иш баштала элек, аны жаңы кармап келдик. Эгерде ал Дубайга чыгып кеткен болсо, биз анда жылда издеп жатмакпыз. Дубай менен качып кеткендерди өткөрүп берүү боюнча келишим жок болгондуктан аны өткөрүп ала албай калмакпыз. Учурда канчасы качып жүрөт? Бүгүн деле 5 жылда, 10 жылдап качып жүргөндөр бар. Мурдагы бийлик бирөөнү кармап келип 1 тыйын төктүрө алдыбы? Жок, биз радикалдуу кадамдарга барбай, жети өлчөп бир кесип, мамлекетке жана элдин кызыкчылыгына пайда алып келген жол менен кетели. Аягында барып тергөө иштери жүрөт, анан сотко барат, сот чечим чыгарат. BBC алдыдагы парламенттик жана президенттик шайлоого катышуу боюнча так чечим кабыл ала элекмин деп айтып келдиңиз. Учурда кандай чечим кабыл алдыңыз? Жапаров, эгерде мыйзам жол берсе, мен катышам. Бүгүнкү конституция боюнча жол берилбейт экен. Биз конституциянын жаңы долбоорун жогорку кеңешке жөнөтүп жатабыз. Жогорку кеңеш 1 айдын ичинде карап, чечимин чыгарып берсе, аны элге алып чыгалы деп жатабыз. Мурда ар кандай сунуштар болду. Өткөндө ушул мыйзамдар менен шайлоого барышыбыз керек экенибизде жогорку кеңеште дагы айтканмын. Бул жерде бардык саясий күчтөр менен ынтымакка келип, бардык жолдорун карап, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн бир нукка түшүп кетели деген алдын ала келишим болду. Эми ошол мыйзам өтсө чечим кабыл алабыз. Азырынча чечим кабыл алган жокмун. BBC парламенттик, президенттик шайлоолорду таза акыйкат өткөрөм деген убадаларды берип жатасыз. Кандай так кадамдарга бардыңыз? Жапаров, 30 жылдан бери 3-чү революцияны баштан кечирип жатабыз. Бул революциялар таза эмес шайлоодон келип чыкты. Биринчиси алга Кыргызстандан кетти. Экинчиси дагы президенттик шайлоону тез арада өткөрүп алып, эми 3-чү ушул болуп жатат. Менин максатым шайлоолорду кандай гана жол менен болбосун, бюллетенди, электрондук ящик менен болобу таза өткөрүп берүү. Мен БШКга блокчейн системасын киргизели деген тапшырма бердим. 25 миллион долларын тегерегинде болот экен. Бул акчаны дагы таап жатабыз. Блокчейн системасын киргизип салабыз. Балким ушул келе жаткан шайлоолорго үлгүрүп калышыбыз мүмкүн. Үлгүрбөсөк, ал шайлоолордон кийин сөзсүз киргизебиз. Блокчейн системасында купуялуулук корголот. Баткенде туруп добуш берсеңиз, ал дароо чыгып калат. Эгерде уурдалып жатса, 4 борбордон 3-өө бөгөт коет. Мындай системада добушту бурмалоого мүмкүн эмес. Биз ошондой системаны орнотобуз. Буга убакыт керек, бирок мен орнотуп кетем. Ошондон кийин шайлоо боюнча эч маселе жаралбайт. Таза эмес өттү деген маселе жоголот.